Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Мен кыргыз жараны катары өз укугумдан пайдаланып, ошо акыркы массалык маалымат каражаттарындагы ошол Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун ошо каралоо компаниясы жүрүп атканына мен тикеден тике өз оюмду айтып, каршылык сөздөрүмдү айткым келет. Бүгүн бир Трибуна деген сайттан ушу жашуулуу эле мындайча айтканда сүннөтү бар, сакалчан жигит сүйлөп атат. Ушу Адахан Мадумаровдун жөнүндө аябай катуу, далил жок эмоция менен сүйлөп атат. Же ал жактан тапшырма ошондой болгонбу, айтор бир аз ачуулуу калдырып, кызуу кандуу калдырып атат. Биз Адахан Мадумаровду антөрөбүз, мүнтөрөбүз, пешенесинен чыгабыз деп. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло дейт. Биз ойлошубуз керек. Шерлер жок эмес деп, шерлер бар. Эгер силер ошондой чечкиндүү кадамдарга бараткан болсоңор, Адахан Мадумаровдун аркасынан миллиондогон колдоочулар бар. Ошолордун катарында мен да бармын. Мен да ошол чекиңерде мен да чыгамын. Эгер ошондой кадамдарга бара турган болсоңор. Эч кандай далил жок болуп атат бул жерде. Туура текшериш керек. Чындык жалган экенини текшере турган органдар бар. Аны биз экөөбүз албетте чече албайбыз. Ошондуктан мен мындай сабырдуулукка чакырып кетет элем. Чындык эч качан өлбөйт. Ак ийилет, бирок сынбайт дейт. Силер ошо өзүңөрдү патриотмун деп тааныштырып атасыңар. Эгер патриот болсоңор, Мекенчил уулу Садыр Жапаров камалганда каякта элеңер, Текебаев камалганда каякта элеңер. Ошолорду ар бир жөнөкөй эл сезип олтурат, ак жеринен камалганы. Эгер ошончолук патриот экенсиңер, патриоттук сезим бар экен, кыргызга чынында күйөткөн болсоңор, ошондой жашоо Кыргызстанда болуп аткан ушу актуалдуу темаларды көтөрүп турсаңар жакшы болмок да. Ушу бирөөнүн аркасынан ушул нан таап, ушул жугунду ичкениңер бул жукпайт. Убактылуу нерсе. Бул бүгүнкү кылып аткан нерсеңерге албетте бир күн сөзсүз жооп бересиңер. Адахан Мадумаровду силер каралап эч кандай жыйынтык күтпөгүлө. Адахан Мадумаров таза адам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Не дейбиз? Аллах Таалама чексиз шүгүр. Аллах Таалам мээримдүү. Аллах Таалам ырайымдуу. Аллах Таалам боорукер. Аллах Таалам кечиримдүү. Аллах Субхана Таала кечиргенди жакшы көрөт. Аллах Таалам каалагандай болот. Аллах Субхана Таала кааласа болот, каалабаса болбойт. Субханаллах. Эмне дейбиз кыргыз элим? Кечеги конфликт жөнүндө чек арада кыргыз-тажик чек арасында болуп өткөн конфликттер, ызычуулар ойлонтпой койбоду. Ар бир патриотмун деген кыргыз ойлонот. Эмне болуп жатат? Биз дагы ошол кыргыздын түпкү катмарында жүргөн патриот жигиттерденбиз. Кыргыз үчүн даярбыз ар дайым. Без сомнения. Аллаху акбар. Бардык нерсеге даярбыз. Кыргыздын ынтымагы үчүн. Эми карап көрсөк, кыргыздын кээ бирки политик сөрөйлөр жөнүндө сөз кылсак, Мадумаровду алсак, ушул ызычуунун баары Баткендеги. Самом деле глубоко ойлонуп көргөн кыргызга
ушул ызы чуу конфликт Мадумаровдун чечими менен кол коюлуп чыккан конфликт. Мадумаров күнөөлүү. Такташ керек. Эмне үчүн биз таң калабыз? Эмне үчүн бийлик Мадумаровдун иш аракетине көз салбайт? Чагымчыл, кыйбатчыл. Токтотуш керек мындай нерсени. Астагфируллах. Бийлик көз салыш керек мындай нерсеге. Күнөөлүү, жоопкер. Ойлонуп көрсөк, жогорку кеңештин стенограммасында факты менен сүйлөйлү. Жогорку кеңештин стенограммасында Үзөңгү куушта Мадумаровдун колу. Макулмун. Үзөңгү кууш кетишине. Каркыра жайлоосунда стенограммада Мадумаровдун колу. Макулмун Каркыра жайлоосу кетишине. Кечеги Баткендеги жердин бөлүгүн кетишине дагы Мадумаровдун колу. Кыргызым ойлонгула. Бул адам, бул маклук кооз сүйлөйт. Кылган иштери мындай. Саткын, мен айталам саткын деп. Себеп дегенде Үзөңгү куушту дагы, Каркыраны дагы, Тажикстанда именно азыр болуп турган конфликттеги жердин бөлүгүн дагы кимдин колу? Мадумаровдун колу. Мадумаров, астагфиралла, бул ушундай пендекен, ушу Кыргызда ызы чуу эле болуп турса, бунун максаты бийликке жетиш. Мен мындай кылам, андай кылам. Кандай кылса дагы Аллах субхана таала каалаган нерсе болот. Жана биринчи айтып кетпедимби? Ал каалаган нерсе болбойт. Мен каалаган нерсе болбойт. Жээнбеков каалаган нерсе болбойт. Аллах каалаган нерсе болот. Ушуну эсиңерге тутуп койгула. Бирок биз как патриот катары буну жөндөн жөн карап турбайбыз. Мен Мадумаровдун пешенесине чыгам. Мен чара көрөм. Эгер Мадумаров сен элди көтөрүп чыгып, ызы чуу салып бийликке, же болбосо кыргыз элине, мен бийликти жактабайм, кыргыз элине ызы чуу салып, дагы ызы чуу көтөрө турган боло турган болсоң, мен сага чара көрөм. Биз сага чара көрөбүз. Кыргыздын терең катмарында тайна ойлонуп, кыргыз үчүн переживать эткен патриоттор катары. Ойлонгонуң, көзүңдү ач, Мадумаров. Эсиң барда, этегиңди жап. Алып көрсөк, кече Ташиевди айтып атат. Ушундай бийликтин чөнтөгүнө түшүп алды. Мадумаров, эмне деген келесоолук? Сенде кичине мындай бир какой-то доля кичине мындай разум барбы, же сүйлөгөндү эле билесиңби? Сүйлөп коюш бүт бардык адамдын колунан келет. Ойлонуш керек. Ташиев менин оюмча бул жигит аябай күчтүү патриот жигит. Бул кыргыздын бир жери кызарса, бир жери кык десе, ошол жерде болот. Аны бул ушул убакка чейин доказать этип келген. Кыргыз-өзбек урушунда дагы Ташиевди сен эч качан не имеешь права жанагындай сөздөрүң менен разбрасывать эт. Осторожно, сүйлөгөндө кичине мындай ойлонуп сүйлөсөң, не дейбиз? Дальнейший. Мадумаров, эсиң барда этегиңди жап. Дагы бир жолу айтам. Сен каалаган нерсе болбойт. Ойлон. Жакшы кары. Карылык
Кыргызымда кыргыз арыган сайын кыргыздын шундай оля, шундай ойчул, мудрес аксакалдары болгон. Ошол аксакалдар айтып чыккан сөздөр бар. Бизде калган карыны сөзүн капка сал. Жакшы карыш керек. Ар бир айткан сөздүн орду болуш керек. Арам деп атасың, арам дегендин ичинде канча деген мусулман, канча деген кыргыздар бар. Бийликте арам деп атасың, ойлонуп сүйлөсөң, ойлонуп сүйлө. Чектен чыгып кетип атасың, Мадумаров. Ойлоңунуң. Сага бул предупреждение. Эки жакты карап көр. Ойлон жакшылап. Сенин сөздөрүң эч качан соответствовать этпейт. Сен сүйлөп атасың, дагы кыргызымды Аллах Субхана Тааланы ортого салып сүйлөйсүң. Астагфираллах. Чувствого тебесиң кыргыздын. Карапайым элдин чувствосуна тээп, өзүңдү көргөзөсүң. Бизге көрүнүп эле турат. Биз сени жакшы билебиз. Биз сени сыйлачыбыз. Бирок сыйдан кетип атасың. Ойлоңунуң. Токтот. Ызычууну. Гыйбатты токтот. Ажабызга болгон гыйбатты токтот. Аксакалдарга болгон кара оюңду токтот. Айбалаев биз Акаевдин убагында жакшы билебиз. Эң күчтүү, эң патриот губернаторлордун бири болчу. Ошол патриотчулук артынан кыргызмын деп, кыргыздын жерин талашып жүрүп, баткендиктер жакшы билет. Баткендиктер жакшы билет, жакшы да сыйлайт. Ушул убакка чейин сыйырматта жүрөт Айбалаев. Ошол Айбалаев аксакалыбызды айтып атасың. Бул келесо аксакалдар келесого чыгарып атасың. Жооп бересиң. Мун үчүн да биз билебиз саналуу кыргызга ким канча салым кошкон, кыргыз деп ким күйөт, ким өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Биз жакшы билебиз. Ошон үчүн токтоткунуң. Токтот. Вот что. Токтот. Аллах Таалам бизге ыйман берсин, ынтымак берсин, рызкыбызды кеңейтсин, тынчылык берсин, токчулук берсин. Аллах Субхана Таала барыбызга эки дүйнөнүн бактылыгын берсин. Аллах Таалам кечиримдүү кечирет. Кечиргенди жакшы көрөт. Гитлердин СССРге кол салышына дагы Мадумаров кол койгон. Көптөгөн нерселерге кол койгон. Бирок бул ошол эки жанагы эки тараптуу макулдашуу боюнча сиздин колуңуз турат да, турабы, агай? Эки тараптуу макулдашуу эмес, ал Тажикстан менен Кыргызстандын ошол кезде макулдашууга өкмөт, президент, анан жогорку кеңештин ратификациясы керек. Макулдашуу боюнча негизи ошондо кандай шарттар каралган? Эсиңиздеби? Ал шарттар Кыргыз эгемен автожолун курууга жетишкенбиз. Бул тарыхта бүгүнкү ач кыйкырык жанагы сабатсыз кара ниеттер канчалык кыйкырбасын, ал Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз элинин эбегейсиз чоң жеңиши катарында тарыхта калат. Бул 49 жылга Тажикстан жерди алганбы же биз Кыргызстан алганбызбы? Ошону ачыктап бересизби? Биз алганбыз ал жерди. Ошол көпүрө ал Кыргызстандын көпүрөсү. Ал эл аралык уюмдун каражатына курулган көпүрө. Ошол көпүрөгө бүгүнкү күндө толук кандуу Кыргызстан ээлик кылат. 49 жылга алганбызбы же менчикке чыкканбы ал ошондо? Ал Кыргыз-Тажик чек арасынын демаркация, делимитация болуп расмий түрдө бардык келишимдер каралганга чейин биздин Кыргыз менен Тажиктин ортосундагы
кыргыз менен өзбектин ортосундагы чек ара бекитилген эмес.